Hazır bugünkü günde biz balıkçı şaharının Көкмойнок айылдык конушуна тиешелүү жерде турабыз. Bu жерден бул жылдын башынан баштап былтыр баштаганбыз жерди сурап. Bu жерден 700 гектар жер бөлүп берген. Ошого ушул Molin Energy жана Fortis деген компания экөө биригип, бизде Fortis деген компания бул Кыргызстанда регистрация болгон компания, Molin Energy бул Кытайдын компаниясы, экөө биригип ушу жерге күн энергиясынан станцияны курган атышат. 700 гектарга 400 мегаваттык кубаттуулугу бар станция курушат. Эми ошого бүгүнкү күндө 92 миллион сом бул сельхоз жоготуу жана арендасын төлөп беришти да. Бул ишти баштаганга чейин. Эми мындан ары бул курулгандан кийин ушул жерде бир 200гө, азыр курулушун убагында 500гө чейин адам иш менен камсыз болот. Курулуп бүткөндөн кийин 150ден 200гө чейин адам ушул жерде иштейт. Бул биздин энергетика системага азыр бунун бир жерден чыккан электр энергия бул Үскөл көмөк чордонуна барып түшөт. Ошол жерден мисалы бул өзүңөр билесиңер, күн энергиясынын аябай кубаттуулукту жакшы берген убагы бул жай мезгили. Бул мына ушул апрель, май айынан сентябрга чейин. Эми кышкы мезгилде күн азыраак тиет, ошон үчүн жай мезгилинде. Бул Үскөл областы бул курорттук регион болуп атканда себебинен Үскөл жайында электр энергиянын баары, бир жерден чыккан электр энергиянын баары ошол Үскөл көмөк чордонуна барып, анан ошол бизден линия менен биягы Тамга Караколго чейин, биягы Чолпон Ата Караколго чейин электр энергиянын жумшасак болот да. Үскөл областынын колдонуусу жайкы мезгилде бир 90дон 150 мегаваттка чейин. А бул жерде 400 мегаватт. Анан калган электр энергиясын ушу жерден Үскөл көмөк чордонунан кайра биз Кемин көмөк чордонуна жумшасак болот, жана Нарын областына жумшасак болот. Бул жерде мындайча айтканда дагы ушундай эле күн станцияларынан көп бизде бүгүнкү күндө меморандум келишимдер кол коюлган. 1500 мегаваттын тегерегинде ушул Үскөл өрөөнүндө, Торайгырда, Көкмойнокто, Тоң районунда ушундай жерлерде бизге шамал жана күн энергиясынан курулат. Азыркы мезгилде шамал энергиясынын изилдөө иштери жүрүп жатат. Күн энергиясынын изилдөө иштери бүттү. Мына биринчилерден болуп ушул компания мына бүгүнкү күндө ошол кутучасын салып ишин баштаган турат да. Эми өзүңөр билесиңер, бизге азыркы убакта бизден Кыргызстанда 3 миллиард 200 миллиондун тегерегинде дефицитибиз бар, жетишпездик электр энергиянын. Мына ошол дефицитти бизге урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич тапшырма берген. 27-жылга чейин ошол дефицитти жабышыбыз керек. Анан 27-жылы бул экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек. Бизге азыр ошол 24, 25, 26-жылдары ушундай күн энергиясынан жана шамал энергиясынан жана гэстерди, жана чакан гэстерди куруп, ушул бизге жетишпеген жана 3 миллиард 200 миллион киловатт таңкыздык болуп атат. Ошону жаап, анан экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек.